Салам достор, кайсыздар менен кайрадан окутуу. Бул биздин pre-intermediate 1 деңгээлиндеги лексикалык сабактардын бири. Катардагы 8 сабагыбыз адамдарды сүрөттөө боюнча сабак. Сиздер менен муна кеттик анда сабакты баштадык. Бүгүнкү лексикалык сабакта биз сиздер менен адамды негизи тышкы келбетин, мүнөзүн кантип англис тилинде сүрөттөсө болот үйрөнөбүз. Лексикалык сабак деп мурда сабакта айтканбыз. Сөз байлыгын кеңейткенге фокус жасаган сабактарды лексикалык сабак деп атаганбыз. Бул сабакта биз бир темага байланыштуу көптөгөн жаңы сөз жана фразалар менен таанышабыз. Ошондуктан лексикалык сабак деп аталат. Бүгүнкү сабактагы диалогдун негизинде болмокчу. Диалогко биз Айнура менен Берметтин эже-сиңдинин диалогун алдык. Бул диалогдо Айнура менен Бермет бир Салкын деген кызды сүрөттөп атыптыр. Ошол диалогдун негизинде келбетти, мүнөздү кантип сүрөттөгөндү үйрөнүп, бөлүк бөлүгү менен которуп чыгабыз. Кеттик анда диалог менен таанышалы. Айнура эже, Салкын эсиңиздеби? Кайсы Салкын? Салкын менин оштогу курбум. Бою uzun, анан сонун узу чачы бар. Күрөң чоң болгон көздөрү да бар. Университетте иштейт го. Ооба эстедим. Мектепте аябай шаңдуу кыз болчу, аябай акылдуу, анан боорукер дагы. Дипломдук ишиме жардам бербеди беле? Ооба, сонун кыз. Ошол Салкын Германияга көчүп атыптыр. Сонун болуптур. Салам айт кой ага. Бул жерде Айнура older sister, улураак эжеси экен, Бермет younger sister, кичүү сиңдиси экен. Бул экөө Салкын деген Берметтин оштогу курбусу жөнүндө сөз кылып атат. Азыр болсо бул диалогдо биз буга чейин тааныш фраза сөздөрдү которуп алып туруп, анан келбетти, анан мүнөздү которгонго өтөбүз. Диалогго көз салсаңыздар, карага мен алып койгон буга чейинки деңгээлде үйрөнгөн сүйлөмдөр, буларды алдын ала которуп алдык. Айнура эже, do you remember Салкын? Айнура эже, Салкын эсиңиздеби дейт. Which Салкын? Кайсы Салкын? Салкын my friend from Osh. Салкын менин Оштогу досум дейт. Бою uzun, сонун узун чачы бар, күрөң чоң болгон көздөрү бар. She works at the university. Университетте иштейт го дейт. Oh yes, I remember. Ооба, эстедим. Мектепте аябай шаңдуу кыз болчу, аябай акылдуу, анан боорукер дагы. She helped me with my diploma. Менин дипломдук ишим менен жардам бербеди беле дейт. Ооба, сонун кыз. So Салкын is moving to Germany. Ошол Салкын Германияга көчүп атыптыр. Oh great, say hi to her. Сонун болуптур. Салам айтып коелу. Мына дал ушундай болуп которулду. Бул жерде карадагы алынган сөздөр баарыбызга тааныш. Эми ушул жерден көңүл бура турган болсок, бою узун чачы бар, күрөң чоң көздөрү бар, анан шаңдуу кыз, акылдуу, боорукер деп, сонун кыз деп кантип англис тилинде айтабыз? Ошолорду бирге үйрөнөбүз. Анан биринчи тышкы келбетин сүрөттөгөндөн баштайлы. Азыр кийинки слайддарда адамдын тышкы келбетин англис тилинде кантип сүрөттөсө болот, ошону үйрөнөбүз дагы. Кайра бул диалогго кайтып келип, төмөндө кызылга алынган сүйлөмдөрдү англис тилине которобуз. Берметке жардам беребиз. Кеттик анда. Англис тилинде жалпысынан адамдарды же кимдир бирөөнү сүрөттөгөнгө бизге to be жана to have этиштери жардамга келет. To be этишин биз эсиңиздерде болсо келбетти, ал акыбалды, жаш курагыбызды жана жалпы кесибибиз тууралуу айтканда колдонобуз. She is very smart. Ал аябай акылдуу деп. To be этишинен кийин дайыма бизди сүрөттөп турган сынатоочту же жалпы сөздү коюп кое беребиз. To have этиши болсо кыргызча бир нерсе бар же жок экендигин билдирген этиш, эсиңиздерде болсо. Аны менен бирөөдө бир сапат бар же жок экендигин айтканда колдонобуз. Мисалы, he has short hair. Анын чачы кыска дейт. Же мындай сөзмө сөз которгондо анын кыска чачы бар дейт. Кыргыз тилинде албетте анын кыска чачы бар, анын мындай бою бар деп айтпайбыз да. Англис тилинде гана has'ден кийин заточкой коюлуп, анын бир нерсеси бар деп айтылышы керек экен. Азаматсыздар, сүйлөм түзгөндү үйрөндүк. Эми ушул to be менен to have'ден кийин кандай сөздөрдү койсо болот? Кийинки слайддардан сөздөрдүн тизмесинен карап чыгабыз. Алгач тышкы келбетти сүрөттөөгө керек болгон сөздөр. Башкача айтканда, to be этишинен кийин коюла турган сөздөр. Tall, бою uzun, short, бою кыска, thin, ичке, арык, plump, толук, томпогой, beautiful, сулуу, кооз, өзгөчө аял кишилерге колдонулат, мындай алгыс, сулуу деп айтканда. Handsome, татынакай, жакшынакай, сулуу, эркек кишиге кайрылганда. He is handsome деп айтканда. Азаматсыздар, булардын баарын биз to be этишинен кийин коюп эле бирөөлөрдү сүрөттөй берсек болот экен. Эми дагы келбетке тиешелүү сөздөрдөн to have этишинен кийин кайсы сөздөрдү койсо болот? Анын мындай чачы бар, анын мындай сакалы бар, анын көз айнеги бар деп айткыбыз келсе, эмне деп айтабыз? Blonde hair, сары чач, dark hair, кара чач, short hair, кыска чач,
glasses көз айнек, mustache мурут, beard сакал жана long hair узун чач экен. Азаматсыздар, эми бул сөздөрдү колдонуп to have жана to be эчтер менен сүйлөм түзүп көрөлү. I am tall and I have short hair. Менин боюм узун жана чачым кыска дейт. Бул жерде to be этичи дагы колдонуптур. To be этичтен кийин tall деген сынатооч коюлду, узун деген. Андан кийин to have этичин колдонуп туруп, менин кыска чачым бар. I have short hair деп зататоочту коюп айтыптыр. Кийинки мисалда I have brown eyes and I wear glasses дейт. Менин күрөң көздөрүм бар дейт. Менин көздөрүм күрөң жана мен көз айнек тагынам дейт. I wear glasses. Бул жерде wear деген дагы эч колдонуп туруп, же мындай эле I have glasses. Мен көз айнегим бар деп деле койсо болот. Азаматсыздар, сүйлөм түзгөндү үйрөндүк. Эми кеттик диалогубузга барып Берметке жардам берели. Бермет салкынды сүрөттөгөн жеринен карасак болот. Айнур эже, do you remember салкын? Салкын эсиңиздеби Айнур эже? Which салкын? Кайсы салкын? Салкын my friend from Osh. Оштук досум салкын. She is tall and has beautiful long hair. Анын бою узун, анан узун сулуу чачы бар дейт, сонун чачы бар. She also has big brown eyes. Чоң күрөң көздөрү бар. Works at the university. Университетте иштейт деп тышкы келбетин сүрөттөдү салкын. Эми ушул эле диалогдун экинчи бөлүгүндө Айнура салкынды эстеп, анан салкындын мүнөзүн сүрөттөгөн жерин англис тилине бирге которуп көрөлү. Кеттик. Адамдын мүнөзүн сүрөттөгөнгө пайдалуу сөздөр бул таблицада берилген, бирге окуп алалы. Kind деген боорукер экен, rude орой, friendly баттел табышкан, smart акылдуу, creative чыгармачыл, funny күлкүлүү, talkative көп сүйлөгөн, quiet жоош дейт. Бул сөздөрдү баягы эле to be жана to have этичтин жанына коюп эле сүйлөм түзө берсек болот экен. Келиңиздер мисалдарды карап алалы. She is very kind and always helps others. Ал абдан боорукер жана дайыма башкаларга жардам берет дейт. Our neighbors are very friendly. Биздин кошуналарыбыз абдан ынтымактуу дейт. Жалпы мүнөз жөнүндө сөз кылып атканда биз to be этичин колдонобуз. Анткени көбүнчөсү мүнөздү сүрөттөгөн сөздөр сынатоочтор, сынатоочтор to be менен кошо жазылат. Мүнөздү сүрөттөгөндү үйрөндүк. Келиңиздер диалогго кайтып барып, Айнурага жана Берметке жардам берели. Диалогду башынан баштап которсок болот. Айнур эже, do you remember салкын? Which салкын? Салкын my friend from Osh. She is tall and has a beautiful long hair. She also has big brown eyes, works at the university. Oh yes, I remember дейт. Ооба, эстедим. She was a very funny girl in school. Мектепте аябай күлкүлүү, шаңдуу кыз болчу дейт. She is super smart and kind. Ал аябай акылдуу жана боорукер дейт. She helped me with my diploma. Менин дипломдук ишиме жардам берген. Yes, she is amazing. Ооба, ал кыз сонун дейт. So салкын is moving to Germany. Германияга көчүп атат дейт. Oh great, сонун болуптур. Say hi to her. Салам айтып кояга дейт. Азаматсыздар, мына ушинтип толук диалогду котордук дагы. Адамдын тышкы келбети менен мүнөзүн сүрөттөгөндү бирге үйрөндүк. Сиздер болсо бул сабактагы маалыматтан колдонуп, өзүңүздү сүрөттөп көрүңүз. Жообуңузду комментарийге жазып койсоңуз болот. Биз сөзсүз түрдө келип окуп, сизге жооп бергенге аракет кылабыз. Азаматсыздар, кийинки сабакта биз сиздер менен буйрукун кайда сүйлөм түзгөндү үйрөнөбүз. Бул арада биздин социалдык тармактарыбыз бар экендигин айтабыз. Instagram, Telegram жана YouTube каналдарыбызга бизге катталып, пайдалуу маалыматтарды алып, биз тууралуу жаңылыктарды уктурсаңыздар болот. Алдыдагы сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.